Нуржигит Кадырбековдун бул кылгандары сөз эркиндигине тыюу салганы демократияга болгон сокку деп жатат Курал Чокоев. Эмне сөз эркиндиги демократия деп баарыбыз кийимди чечип ыргытып, энеден туума жылаңач болуп көчөгө чыгып кетелиби? Жылаңач жүргөнүбүз аз келгенсип, көчөдөгү чоң кичинебизден тарта оозубузга келген сөздөрдү айтып сөгүнүп басып жүрөлүбү? Курал Чокоев кыргыз элинен кечирим сурап алып, артынан бул деген Маданият министрлигине эч кандай тиешеси жок шоу, бул кылгандары сөз эркиндигине тыюу, демократияга болгон сокку деп жатат. Бул деген сураган кечиримин кайра алганы болуп эсептелет. Маданият министри кызматына Нуржигит Кадырбековду ким дайындаган болсо, ошол адамга ыраазычылык билдирип, рахмат айтышыбыз керек. Кадырбеков менен болгон маекти көрүп, угуп отуруп, көп жылдардан бери маданият тармагына чыныгы башчы туура келгенин байкадым. Жаман көргөн менен адам шайтан сөзүн уга берет экен. Кудай ошондон сактасын. Бул бир. Анан бүгүн эле бир сөз уктум. Адам топурактан жаралган дейт, шайтан оттон жаралган дейт. Эмне үчүн адам бийик, шайтан төмөн дейт? Анткени шайтан өзүн отко окшоп жогору сезет экен да. Анткени от жалын үстүгө умтулат экен да. Мен бийик, мен кыйынмын деп атып, ошондон даражасы түшүп кеткен экен. А топурак дайыма төмөн. Өзүн төмөн сезген адамдын даражасы жараткан көтөрүп коет экен. Мен жаш баладан да бирдей көрөнөм. Анткени жаш баланы карасаңыз, эч качан таарынбайт, таарын сактап жүрбөйт да, кек сактабайт. Ошону үйрөнгөнүм. Экинчиден, жаш бала колунан келет деп, келбейт дебейт да. Айга болсо да умтула берет. Анан сенен талап кылат, алып бер ошону депчи. Анан бир деккеге жетпей калса, отуруп калбайт да, колунан келбейт деп. Тырмыша берет. Кыргыз элинин маданияты, кыргыз элинин жашоо менталитетине дал келиши керек. Эл чындыкты билсин. Антпегенде бизди баары эле батышты аңырайып тиктешип, ошолор эмне кылып жатса кайталаган марионеткаларга айланып калышты. Акыры келип жашообуз өткөндөгү Курал Чокоевдин шерменде берүүлөрүнө чейин келип жетти. Биринчиден, ошол шерменде шоу теледен берилбесе, анда Курал Чокоевдин мышыгын эч ким пыш дебейт. Экинчиден, эмне сөз эркиндиги демократия деп баарыбыз кийимди чечип ыргытып, энеден туума жылаңач болуп көчөгө чыгып кетелиби? Жылаңач жүргөнүбүз аз келгенсип, көчөдөгү чоң кичинеден тарта оозубузга келгенди айтып сөгүнүп басып жүрөлүбү? Курал Чокоевди колдошуп, Кадырбековду отставкага кетсин дешкен жарандык активист дешип, өздөрүн атап алышкан бир топ батышчыл шерменделердин аракеттеринин натыйжасында музейге жылаңачтар кирип келишти. Ар жылы 8 март майрамында көчөгө бир топ бетин жуубаган уятсыздар чыгышып, төө чачы тик тургузган плакаттар менен борбор шаарды булгап жатышты. Батыштын акчаларын алышкан аз келгенсип, өлкөнүн ички саясатына тумшуктарын тыгышып, кыргыз элине кандай жашоо керек экенин үйрөтүп жатышат. Эми минтип телевизордон чыгып алышып, орустардын сөгүнгөн теле берүүлөрүн туурашып, айтпай турган уятсыз сөздөрдү айтып жатышат. Салыштырып көрсөм, орустарды биздикилер жолго таштап коюшуптур. Себеби Курал Чокоев айткан сөздөрдү орустар айтышпайт. Эми болсо ошол кыргызча жашагысы келбеген шерменделерге Маданият министри Кадырбеков жакпай калыптыр. Отунбаев аңарды алдыңарга салып топтолуп көчүп кеткиле ошол батыш жака. Нуржигит Кадырбековдон айланбай, уятсыздар, деп жазды Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Бул шерменделерди көрүп койгула. Атамбаевга боштондук дешип митингге чыгышыптыр. Митинг дейин десем, көчөдө эмес жылуу үйгө кирип алышкан. Митинг эмес дейин десем, колдоруна адамдын күлкүсүн келтирген плакаттар бар. Ал эми плакаттарга жазып алышкан жазууларын окуп, буларга жугундукор деген ат бекеринен берилбептир деп ойлойсуң. Атамбаевди боштондукка дешип чыгышып, ал эми плакаттарында Атамбаев акталсын, Соке камалсын деген жазуулар бар. Жээнбековдун ал жерде кандай тиешеси бар? Эмне Атамбаевдин ордуна сөзсүз бирөөнү өлтүрүшүбүз керек? Таап келели деп соттор тапшырма бердиби? Атамбаевдин камалышына дал ушулар өздөрү күнөөлүү. Эгер жугундукорлор кара курсагын тогузуш үчүн Кан сарайга барбаганда, Атамбаевди колдобогондо Атамбаев суракка келет эле. Эгер Атамбаев өз эрки менен суракка келсе, кандайдыр бир убакыттан кийин Жээнбеков аны актатып салат болчу. Жээнбеков эч качан каматпайт эле. Мен буга бөөркүмдө ишенем. Анан дагы Атамбаев наш кыргызский Данко дешип жазып алышыптыр.
Кыргыздан айланып кеткир шорун каткырман курттар, бир коро жугунткорлор кыргыз элине кылмышкер балаңарды үлгү кылып көрсөтүп, кыжырды кандай кайнатып жатканыңарды билет бекенсиңер. Биринчиден Данко бул ойдон чыгарылган легенда, так айтканда жомок. Токойдон караңгыда калган элди жарык алып чыгуу үчүн Данко өз жүрөгүн көкүрөгүнөн суруп алып, элге жол көрсөтүп баштайт. Атамбаев Данко болсо Хан Сарайдагы бир топ жугунткорлор үчүн Данкодур да. Бүткүл кыргыз элин тоготпой барган жоокерлерге таш ыргытып, турушканы үчүн буларга акча берип, бука союп курсагын тогузуп 2 айга багып жатса, албетте көздөрүнө Данко көрүнөт да. Бу курсактардын курсагы тойсо болду, андан башка эмне проблема? Экинчиден, жакшы Атамбаевдин кыргыздын чыгандарына Исановго, Разаковго, Масалиевге, Тыныстановторго теңеп чыгышпаптыр. Ошонусуна да Кудайга шүгүр дедим. Гени бузуктар өз элинин азаматтарын эмес, өзгө элдин батырларын макташат. Атамбаевдин ордуна карызын төлөп коюшсун да, мага десе анысын алып барып бышырып жешсин. Кылмышкерлерди колдогон уяты жоктор, деп жазат Шауу Мурза Бөрөкулов өз Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Күмөндөр Абылов Нуржигит Кадырбековдун Маданият министрлигинин башында турганы жандыгаш айтат. Даватын өзүнчө мечитине барып алып кылбайбы дейм да. Атаң көрүү айтпай турган сөз эле, чыгып кетти өзү эле дегенде иш болду. Дегеним элге таанымал ырчы Курал Чокоевдин YouTube каналындагы аты тескери долбоору ушу күндө коомчулук тарабынан кызуу талкуу жаратууда. Коомчулуктун чачтары тик турду. Бул боюнча кези келгенде чыгармачыл адам катары бир бетке эмес өз пикиримди да айтармын. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын эл артисти Кудул Күмөндөр Абыловдун оюн угуп көрөлү. Жарыктык киши агынан жарылып кетти. Күмөндөр ага Курал Чокоевдун YouTube каналындагы ыр-чырды угуп атсаңыз керек. Укпаганда эми кандай десем, сөгүнүп сагынгандары туура эмес. Биякта туруп кан кайнады. Жалпы маданият кызматкерлерине шек кетип атат. Буларды мага десе мамлекет сыйлык-былыктарынан ажыратып салсын. Мындан да катуу жазаларын алышсын. Бул жерде жалпы маданият кызматкерлерине көлөкөлөрүн түшүрүп атпайбы? Кыргыз качан эле ушундай жаман иштерге барчу эле? Чыгармачыл адамдар коомдун көзгүсү да. Эл бизге карап түздөнөт. Биздин эмгектерибизге суктанат, умтулат. Анан ушуларды көргөндөр бизди туурайт, биз жасаганга суктанат деп ойлошту бекен. Жок, көпчүлүк эл түкүрүп атат. Билбейм, мен жаман абалда калдым. Кубаттагандар да бар экен го. Ооба, жанагы эркин деген эме сыйпанабы? Антейин десең сүйлөгөндөрү ошондойлорго жакынбы? Эми ошолорду кубаттагандар аман эле болушсун. Ким кубаттаса алар да соо эместир деп эле айтам. Соц тармакка көз салып турат окшойсуз. Албетте, коомдо эмне болуп турганына көз салам. Эми соц тармак деп кеттиң. Анжеликанын жамбашын айтып түгөтө албай коюшту. Кимге тийип атат, боюнда барбы, жокпу дешип кимдер кызыктар экенин түшүнбөйм. Анжелика түккөөгө тийеби, тийбейби, беш күйөөгө катары менен тийсе да өзүнүн иши да. Боюнда кимден болду эмне? Элди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга я обращаюсь. Камчыбек Ташиевге элдин баары ыраазы болушууда. Мындан ары биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Мындан ары кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Баардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек, деп Камчыбек Ташиев буга чейин катуу эскертүү берген эле. Ушундан бир аз убакыт өтпөй эле ОКМК Алтуха Кайманатовар криминалдык авторитетти кармады. Вам дается очень мало времени. Теперь никого не будете вы крышевать. Никто никого не будет крышевать. Уважаемый бизнес, пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то кого-то будет крышевать, кто-то где-то кого-то будет давить, давление оказывать, мы будем наказывать всех. ОКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш күчөйт. Бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор жок болот. Урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шундук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөөрүн белгилеп, өлкөнү коррупционерлерден тазалай тургандыгын айтты. Коррупциялык иштерди таштагысы келбегендерди камайбыз. Таза эмес чиновниктерге мыйзамдын күчүн көрсөтөбүз. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болот. Тууган туушкан деген жок болот, деди ал.
Камчыбек Ташиевдин айтымында, мамлекеттик комитет ишкерлерди уюшкан кылмыштуу топтордон коргоого даяр. Биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Ал кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Бардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек деп кошумчалады ал. Ал эми мына бул Шумдук инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Эл чындыкты билсин. Чыныгы досуңдун ким экени башыңа кыйынчылык түшкөндө билинет дегендей, достуктун бекемдиги дагы ошондой турмуштун өйдө ылдый учурунда сыналат экен. Мындан улам Камчыбек Ташиевди достуктун символу катары бааласак дагы болчудай. Мына ушундан улам Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугу эл арасында дагы сөз болууда. Анткени баарыбыз эле жакшы билгендей, Садыр Жапаров абакта жаткан учурдан баштап, ага бардык жагынан колдоо көргөзүп, жанында дем күч берип жүргөн. Чыныгы достук деген мына ушундай болот. Дос болсоң Камчыбек менен Садырдай дос бол деген лакап кептер тарап отурган кез. Мына ошондуктан биз дагы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун достугуна жана иштерине мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ташиевдин тайман бастыгы Жапаровдун чечкиндүүлүгүнүн аркасында бул эки инсан биргеликте ынтымакта көп ийгиликтерди жаратышат жана кыргыз мамлекетин, Кыргызстанды өнүктүрүп, тарыхта калышат деген үмүттөбүз. Ал эми Камчыбек Ташиев дагы Садыр Жапаров менен достугу тууралуу мына мындай деди. Садыр мен үчүн бир чоң адам. Садыр мен үчүн бир мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Я думаю, биз Садыр экөөбүз ошол ойдогон, мурдатан ойдогон, элибизди журтубузду өзгөртөбүз, элибизге журтубузга кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин, Кыргызстандын кадыр-бартын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болуш керек деген мен ойдомун. Экөөбүздү бир гана Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш биз ажырата албайт. Ана баягыдай чагымчылар чыгып алып Садыр менен камчы урушуп атыптыр. Садыр менен камчы андай сөз кылып атыптыр, андай жок. Шариядан утуп келсе, Алла Таалам буйруп 11-январда президент болуп шайланып калса, анда биз баягы айткан оюн тилегибизге жетебиз. Эч кандай баягыдай провокационный баягы Садырга ар түрдүү сөздөрдү азыр жаман нерсени айтып атышат, мага дагы айтып атышат. Бирок булардын баарын артка калтырабыз деген ойдобуз. Мындан да оор нерселерди чогуу өткөнбүз. Мына ошондуктан келгиле, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин достугуна бекемдик жана иштерине ийгилик каалап, мына бул видеого лайк басалы. Эл чындыкты билсин.